Азырда şu жайлоо мал айдап көчүп келе айттык эле, азыр торпоктор жүктөп келе айттык эле, мына көткөзгөнгө жүгүбүз бар эле, мындан өтө албайбыз. Ушундан ары матеша кылып кетет. Азыркы мына күн ачык дештик эмес, ал күн жаан чачындар болуп калганда мал айдай албай, эшек атка жүгүң артып, берди ыс-тыз болуп кетесиң. Када ушу чатыры жок, эшикке жүк алып кете албай, нанын сеткасы алып кетип калган күндөр амала. Деми жолдун акыбалы ушундай да жылда. Өтө албайбыз, азырда өтө албайбыз, эмнерден башта турат. Бир ал Нива-Сива немелери гана өтпөсө өтө албайт. Айым кыйын жамгыр болуп анан ал немелерде кыйын ылайчылык болгондо, ал Нивалар деле бир кыйынчылык менен өтүп калат, УАЗдар деле өтө албай калат. Жолдун акыбалы ушундай да, бир карап койсо жакшы болот эле да. Жол маселеси боюнча мен бул шаардык кеңештин депутат болгонго чейин эле мага элдер кайрылып жүрүшкөн. Бул көйгөй көптөн бери. Анан мен кече жакында Facebook баракчага ушул көйгөйдөн элдин кайрылып шаардык кеңештин чече албаган себебин мен атайын баракчама жазгам. Бул жерде бизге инвесторлор келип мага жолукканда, инвестор жолу өздөрү айтышкан. Талант ушул нерсени сессияда жакшы айтып дебейсиңерби? 2,5 миллион долларга биз инвестиция алып келе атабыз. Силер жака именно ушу Кызыл Сууга. Силердин сайыңарга биз мини ГЭС курайлы депчи. Анан мини ГЭС курганда мына окшогон силердин көйгөйдүн жолуңарды, көйгөй жолуңарды биз чоң кылып, жакшынакай кылып кеңейтип беребиз. Бул жака биз жакшынакай жана фур өтө турган жолдорду кылабыз. 2,5 миллион доллардык инвестиция болот бул. Ушул жерде жылына 1 миллиондогон акча жылына ушул жерде жардам берип турат жолуңарга. Андан кийин 15 чакты, 20 чакты ушул жердин тургундары кызматка кирет деп мага жакшы сөздөрүн айтышкан да. Анан мен кече ошондо дагы Facebook баракчама ошону жазып чыкканмын. Азыр мен кече дагы ушу инвестор сүйлөшсөм, жогорку кеңеште турат болот да. Жогорку жакта турат болот. Мен жогорку кеңеш депутаттарына суранып кетет элем. Ушул окшогон инвестицияны жакшынакай кылып, ушуну колдоп берип, ушул жака кылып берсе, бизге мини ГЭС куруп калса, ушу элдин көйгөйгө жол маселеси дагы, жолда кеңейтилет дагы. Биздин Кызыл Суу эли дагы кызмат дагы туруп калышат эле дагы. И көптөгөн маселе чечилип, жакшы уюм болуп калышмак да. Бул Жалал Абад шаарынын борборунан бул 75 километр алыстыкта турган үчүн кышкы убактарда ошо жол жабылып, бул жерде жолду тазаламайт, кар оор түшөт. Тоолуу район болгон үчүн ушул адамдардын каттамы, мына больницага каттамы, шаар менен каттамы кыйынчылыктарга турган. Ошол себептен ушундай комиссия чечимге келип, бардыгы айыл боюнча көчүрүү чечими кабыл алынган. Азыр кыш мезгилдеринде азыр деле ушул участоктор кыйынчылык менен каттоо жүргүзүлүп турат. Кээ бир учурларда кар оор жааган убактарда жол каттамы токтойт, автоунаа каттамы болбойт, адамдар жөө жана ат, эшек унаалар менен каттоого туура келет. Жаз мезгилиндерде жаз келери менен жол машиналар каттоолоруна шартта түзүлүп, мэрия тарабынан каралып катташып турушат машиналар.